Мен дайым чындык, адилеттүүлүк тарапта болом. Карапайым калк менен мен бийликтин азыркы жүргүзүп жаткан саясаттын бардык жагынан мен колдобоймун. Албетте жакшы жагы бир аз бардыр, бирок 80-90% жагы бул туура эмес жагы. Эми кемпир абад боюнча муну кантип чечсек деп чоңдорубуз дагы, карапайым эл дагы, башкалар дагы өздөрүнүн сунуштарын берип жатат. Менин жеке сунушум дагы айта кетейин, урматтуу жердеш мекендештер. Мунун жолдору бар. Биринчиси, аны баары эле билет, азыркы жогорку кеңеш муну ратификациядан өткөрбөй коюш керек. То есть макулдугун бербеш керек. Бирок аны жогорку кеңеш кыла албайт. Себеби жалаң буларды 80%-ын бийлик алып келип коюп койгон. Казино кандай макулдугун берип добуш берсе, так ошондой добуш беришет булар. Бир 5-6-10 чактысы эле карашы болбосо, калганы макулдугун бере албайт. То есть бийлик эмне десе, ошону кылышат булар. Экинчи жолу, азыркы жогорку кеңеш андай эле кыйналып баратса, эгерде Кыргызстанды чындап сүйгөн патриот уул кыздардан болсо, анда таркап кетиш керек. Мына экинчи жолу ушул. Үчүнчү жолу, бүткүл элдик референдум өткөрүш керек бийлик. Макулсуңарбы кемпир абад кеткенине, же макул эмессиңерби десе, албетте мен билем, эл макул эмеспиз деп добуш берет. Бирок бийлик референдум өткөргөнгө макул болбойт. Себеби кемпир абад бул Кыргызстандагы экинчи суу сактагыч Токтогул кезинен кийинки эле. Аны баарыңыздар жакшы билесиздер. Ошондуктан азыркы бийлик референдум өткөрбөйт. Мына экинчи жолу ушул. Үчүнчү жолу, урматтуу мекендештер. Үчүнчү жолу эл аралык уюмдарга, башка мамлекеттердин комиссия түзүп, муну ошолорго беришибиз керек. Төртүнчү жолу, урматтуу мекендештер. Азыр чек ара боюнча ким иштеп атат? Чек ара боюнча жетектеп турган улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси, төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев жетектеп атканын баарыңыздар билесиздер. Ал киши бир эле улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси эмес, Камбиндин Акылбек Үсөнбековичтин орун басары, первый вице. Мына ошол киши чек ара боюнча менин колуман келбей калды. Элге уят болбойм. Тарых алдында мени балдарым, урпактарым элдин бетин карап жүрсүн, жер карабай деп, чыныгы өлкөнү сүйгөн патриот болсо, анда өзүнүн ыктыяры менен отставкага кетиш керек. Жок, анте албайбы? Эптеп эле бийлик байлык десе, анда жаңылат. Мына отставкага кетсе, бул киши башка адам келет дагы, мен силер менен эч кандай протокол түзгөн эмесмин, макулдук берген эмесмин. Ал киши кетти отставкага деп, башка киши ошол Өзбекстандын чек ара боюнча жетекчилер менен азыркы сүйлөшүп аткан адамдар менен башка тилде сүйлөшөт деген жеке оюм бар. Же болбосо, төртүнчү жол бар. Эгер өлкөнүн президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров мырза чыныгы элди сүйгөн, чыныгы мамлекетти сүйгөн жетекчи болсо, элин жакшы көрө турган болсо, анда бул киши отставкага кетиш керек. Себеби Өзбекстандын президенти урматтуу Шавкат Миромонович Мирзиев менен кол алышып, сүйлөшүп койгон экен. Аны баарыңыздар билесиздер. Тилекке каршы башка президентке, чыныгы элдин жерин ойлосо, башка президентке, биздин башка атуулдарга өткөрүп берсе бийликти, башка адам келет дагы, мен силер менен сүйлөшкөн эмесмин кемпир абад боюнча, жана башка боюнча деп баш тартып койсо болот. Тилекке каршы мунун бирин да кыла албайт болуш керек деп булардан мен жеке пикирим. Себеби бийлик бизде ар бир көп эле адам бийлик дегенде үй бүлөсүн, жакындарын сатып ичидей болуп, бийликтен түшпөчүдөй болуп, мына мурунку президенттер да кандай жолго барды эле, акыры эмне менен бүттү эле. Ошондуктан азыркы президент эгер
же болбосо улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси, эки дос отставкага кетпесе, мунун аягы жакшылык менен бүтпөйт. Эми булар элдин башын айлантып, Кемпирабад 1965 жылы Турдукан Усубалиевдин убагында берилген экен дейт. Бул туура эмес. Башкалар айтат, ал убактылуу берилген деп. Кээ бири айтат, 75 жылы кайра алынган деп. Туура. Бул Кемпирабад башка Өзбекстан менен такташып аткан Үңкүртөө, Аксы районундагы, Жалал Абад областынын Аксы районундагы Үңкүртөө жана башканын баары кыргыз жери. Кыргыздын эле жерлерин өзүбүз 99% алып алдык деп булар элди алдап жатат. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр ойлоп көрүңүздөр. Биздин эки дос келгенине 2 жыл болду бийликке. Мындай опыты да жок. Өзбекстандын президенти 14 жыл премьер-министр болгон Каримовдун убагында. Өтө грамотный, дипломат адам экенин баарыңыздар билесиздер. 14 жыл Каримовдун убагында өкмөт башчы болуп турган адам. Эми ошону алдап койдук дегенине ким ишенет? Бул жаш баланын айтып жаткан сөзү. Азыркы Камчыбек Кыдыршаевдин бир сөзү чыгып кеткен. Эми адамдын күлкүсүн, кыжырын келтирет. Жердин астындагы, суунун астындагы жерди бердик дейт. Анайын ушул да сөзбү? Суунун астындагы жерди кантип бересиң? Эмне суу тоодагы, то есть асмандан түшүп атабы? Мынакей ушундай. Урматтуу мекендештер, биздин урпактар бала бакырабыз. Бактылуу өмүр сүрсүн, жакшы жашасын десеңиздер, тикеңиздерден тик туруңуздар. Коркпоңуздар эч нерседен. Коркуп кайда барабыз? Бара турган жерибиз жок. Бара турган жерибиз башка өлкөлөргө барсаңар да, мамлекеттерге, аларга убактылуу гана барасыңар. Биздин бир гана сүйүктүү мамлекетибиз бар, ал Кыргызстан деген жерибиз. Эми азыркы бийлик боюнча айтып отурса, көптөгөн көйгөй чыгат.